Жумгал районундағы Чайек айылын байырлаган Аскарбек Оркулов bir кышта 5 тонна көмір жағат. Пенсионерлік қапчығына жарашабы барсын даро сатып ала албай, bir айға жетіп жетпей, минтип отун кампасына келмей. Кичи мекенді Каралтындын бойында болгондуктан жоқ калат деп сана чекпейт. Андан калса быйыл көмір ташууда bir кездегидей үзгүлтүктөр орун албады. Tağı жақсы өрәсілі. Бұл жағудан да өсүрсенде. Майдасын арылысты жақсы да олар. Пенсия деген сайын арылсам. Үйілем жақсы өсілі. Мүшөктөмө жок эми. Мүшөктөмө жоқ. Көмір төгілсе келіп алып кетем. Жумгал району боюнча жалпысынан 21 отун кампалары уюштурулган. Аларга 20 чакырым алыстагы Кара Кечеден ташылган көмүрдүн баасы сапаттуулуктарына жараша 3.000–3.500 сомдун тегерегинде. Бүгүнкүгө өрөөндөгү калктуу пункттарга жалпысынан 25.744 тонна кара алтын жеткирилгендиктен таңсыктык байкалбайт. Мындай жагымдуулукка район жана айыл бийлик башчылардын отун өндүрүшкөн ишканалар менен алдын ала түзүшкөн келишимдердин кыш айысыз аткарылып жаткандыктары себеп. 21 көмір кампасының 20 көмір кампасын шу Кара Кече филиалы көмір отын менен камсыздап келет. Алар өздөрүнүн автоунаалары менен шу уюшулган көмір кампаларга көмір отун түшүрүп берет. Учурда 19 кампада 644 тонна көмір отуну бар. Жумгал районундагы отун кампалардын дээрлик баарысы бирок менен 2 коюн ачууда. Алар өздөрүнө түшүлгөн көмүрдүн кесегин ээлеп алып аны калкка сунуштаса, ал эми майдаларын дароо эле Бишкектеги жылуулук берүү борборуна жөнөтүлөт. Азыр мына бул жерде 1000 тоннага жакын майда көмүр бар. Ал эми кыш аязынын чучукка чейин жеткен бүгүнкү кырдаалында облус борбору Нарын шаарында көп кабаттуу үйлөрдү жана ишканалар менен уюмдардын имараттарын жылытууга өзгөчө көңүл бурулууда. Анткени Чакан калаадагы 2675 абонент жана 71 бюджеттик мекеме борбордук жылытуу системасына кошулушкандыктан аларда ар кандай объективдүү, субъективдүү себептерге байланыштуу өйдө ылдыйлар бар. Андыктан тейлөөнү жакшыртуу жана отун менен электр кубаттуулугун үнөмдөө зарылдыгы жаралып, бул багытта олуттуу кадамдар жасалууда. Şu үнөмдүү жаатында биз Московский отканасына быйыл тепловой насосту коелу деп проектиден утуп алганбыз өнүктөр фондунан. Бир ошол боюнча иштер жүрүп атат. Ошондо бул жерден экономия электр энергияга утабыз дагы, анан үзгүлтүксүз бир калыпта жылуулук энергиясын берүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Üstümüzdeki kış aylarında Narın облысы boyunca 130.386 tonna kömürдүн жагылары болжолдонулган. Эгер билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият мекемелери жана аскер бөлүктөрү толук камсыз болушса, 95.130 тоннаны керектей турган калктын телегейи тегиз эмес. Тилекке каршы президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн тиешелүү адистердин жооп берүүсүнүн тайсалдаштан көйгөйлүү бул кемтиктин себептери жашыруун сыр бойдон калып отурат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району, Нарын шаары.